Кереметтүү тоолор менен өрөөндөр, таза аба жана меймандос адамдар. Кыргызстанда кыш мезгилинде да суктана турган нерселер арбын. Муну көптөгөн өлкөлөрдөн келген туристтер да билип баалайт. Анткени бул жерде жаратылыштын тунуктугун сактап калган жерлер көп. Тоолуу аймактардын тургундарынын басымдуу бөлүгү так гана ушул укмуштуу жана экологиялык туризм тармагында эмгектенишет. Мисалы, бул Нарын областындагы Жумгал районунун Кызарт айылында Соңкөл Travel компаниясы чет элдик саякатчылар үчүн ат үстүндө сейилдөө турларын уюштурушат. Кызарт айылында 2000-жылдары туризм башталган. Ал учурда туристтер өтө кызыгуусун жаратканы менен баягы биздин снаряжениялар, аттардын ээр токумдары жетишсиз же болбосо жакшы качествосу начар болгондуктан бизде көп көйгөйлөр жаралып, анан көп чоң тур компаниялар Кызарт айыл менен иштешүүдөн отказ кылып башташкан. Негизгисинде эң айылдагы көйгөй болуп келген ат такалоочу система жок болгондуктан ошол ат такалоочу система жана аттардын жабдыктары болгон ээлерге заявка бергенбиз. Прон ошону колдоп, буюрса мына азыр 15 ээр токум баардык жабдыгы менен, ошол баардык жабдыгы менен жана ат такалоочу система буюрса мына биздин Кызарт айылында келип олтурат азыр. Финляндиянын өкмөтү тарабынан каржыланган Борбордук Азия өлкөлөрүндөгү Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын соодага көмөк көрсөтүү долбоору боюнча берилген гранттын жардамы менен компания жаңы ат жабдууларын алган. Долбоордун компоненттеринин бири ишкер айымдарга колдоо көрсөтөт. Соңкөл Travel'дын жетекчиси да аял киши. Донорлордун мындай салымын жергиликтүү бийлик дагы баалады. Дагы ушундай көп проектлер келишсе деп ойлойбуз. Жакшы эле болмок. Баары жумушсуз азыр үйдө, жаш үй бүлөлөр, туризм өнүксө үй бүлөсүнө кошумча каражат алып келишмек. 30-40 үй бүлө уже жумуш менен камсыз болуп калат. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын соодага көмөк көрсөтүү долбоору туристтик компаниялардын потенциалын чыңдоо үчүн Ош, Нарын жана Ысык көл областтарынын ишкер айымдары жетектеген 4 боз үй лагерлерине гранттык колдоо көрсөттү. Бул лагерлердин бири Кыргызстандын бермети болгон Ысык көлдүн түштүк жээгиндеги Тоң айылында жайгашкан. Прондун соодага көмөк көрсөтүү долбоорунун алкагында биз ушундай жакшы каржы колдоо таптык. Көптөгөн тренингтерге катыштык. Мурда биздин боз үй лагерде жерге жаткырчубуз туристтерди. Эми колдоо тапкандан кийин ортопедический матрастарга жаткырабыз. Ага биз кошумча этно стилдеги кроваттарды жасадык. Андан тышкары бул боз үйүбүзгө туристтер үчүн өзүбүздүн тамактардын мастер-класстарды өткөрүү максатында дагы ушул боз үйдү курдук. Бул жерге өзгөчө жай мезгилинде чет элдик коноктор да көп келет. Күн, пляж жана кооз пейзаждардан тышкары туристтер улуттук каада салттарды, алардын ичинде ашпозчулук үрп-адаттарын жакшы көрүшөт. Мисалы, кадимки палоону даярдоо ыкмасы кээде коноктор үчүн шоуга айланат. Ошон үчүн ашкана салттуу боз үй түрүндө курулган. Акыркы убакта туризм багытында негизи көбүнчөсү ушу аял кишилер иштейт деп мисалы айтсам жаңылбайт болушум керек. Анткени тур фирмалар, тур операторлор мисалы иштеп атышат да. Ошонун баарын жетектегендер азыр ушу аял кишилер да. Үй бүлөлүк ишкана. Көп жылдан бери Нектар компаниясы Ысык көлдүк балды даярдоо, таңактоо жана экспорттоо боюнча Ысык көл областынын лидери болуп келет. У нас произошло много изменений. Во-первых, мы построили цех, внедрили систему ХАСП. Бизде көптөгөн өзгөрүүлөр болду. Цех курдук. ХАСП системасын, азык-түлүк коопсуздук системасын киргиздик. Мунун жардамы менен биз өнүмдү 3-чү өлкөлөргө экспорттой алабыз. Жакында эле Финляндия өкмөтү менен Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынан грант алдык. Алар бизге балды таңактоо жана куюу боюнча автоматтык жабдууну сатып алганга көмөктөшүштү. Кубанып жатабыз. Мурда бир күн жасаган ишибиз азыр 1-2 саатта эле аяктап жатат. Ири буйртмалар болсо, фура, контейнер 20 тоннадай болсо, ишти тездетүү үчүн автоматташтыруу зарыл. Ушул максатты көздөдүк. И чтобы ускорить процесс производства, для этого нужно автоматизироваться. Вот что мы и сделали. Оксана аткаруучу директордун жубайы эле болбостон, бул жерде кызматтанган, өндүрүшкө дем күч берген адам жана көптөгөн идеялардын автору. Муну менен катар өнүмдөрдүн жаңы түрлөрүн ойлоп табуу жана брендти алдыга жылдыруу, сатуу иштери да анын мойнунда. В самых первых рядах у нас идет качество меда.
качество. Балдын сапаты, идиштерибиздин сапаты жана керектүү сапаты бизде биринчи орунда турат. Биз продукциябыз сапаттуу, даамдуу жана пайдалуу, табигый болушун каалайбыз. Благодаря проекту Паралоновскому с Финляндией это дало пчеловодам. Финляндия менен Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын долбоору балчылардын өнүгүүсүнө чоң түрткү берди. Биринчиден алар окутууга каражат бөлүп беришти. Биз балчылардын бир тобун чыгардык. Караколдо бир нече семинарларды өткөрүштү. Көрсөтмө жарманкесин уюштуруп, ага балчылар катышып өз өнүмүн сата алышты. Пчеловоды и продавали свой мед. Ысык Көл облусунун Ананиева айылынын дагы бир ишкери Мухабат Султаналиева дагы азык-түлүк тармагында иштейт. Бирок анын өндүрүшү бир аз айырмаланат. Анын цехи мөмө жемиштерди кургатуу менен алектенет. Долбоор боюнча ишкана гранттык негизде жабдуу алган. Бул түрдүү шаймандар жана автоматташтырылган кургатуучу шкаф. Мындан тышкары долбоор тарабынан азык-түлүк коопсуздук системасы киргизилген. Жумушчулар алгач алмаларды иргешип, андан соң жуушат. Кабыгын арчып, кайра жууп, атай станоктун жардамы менен берилген калыңдыктагы тилкелерге бөлүшөт. Жемиштер кургаткычка салынат. Жыйынтыгында азык-түлүк коопсуздугунун баардык талаптарына жооп берген кургатылган алмаларды алышат. Мы с помощью этого увеличили объем нашего производства, да? Мунун жардамы менен биз өндүрүшүбүздүн көлөмүн көбөйттүк. Сапаты жакшырды. Көптөгөн тренингтерге катыштык, окуудан өттүк. Долбоор бизге билим алганга мүмкүнчүлүк түзүп берди. Аялдардын жаңы идеяларын колдоп, алдыга сүрөп турган ушундай мекемелердин бар болгону абдан кубандырат. Вот, продвигают их. Цехке керектелчү сырьё өздүк бакчадан эле эмес, Ананиева айылынын фермерлеринен да сатып алынат. Цехтин жардамы менен жөнөкөй тургундар да киреше табууга аракеттенишет. Алар бул жерде кайра иштетиле турган жапайы өскөн мөмө жемиштерди жыйнап даярдашат. Бул жаңы кошумча нарк чынжырчаларын түзөт. Кошумча нарк чынжырчасы бул сырьёну жыйноо, кайра иштетүү, таңгактоодон тарта керектөөчүгө жеткиргенге чейинки акыркы продукту жаратуу боюнча иш аракеттердин ырааттуулугу. Жалпысынан ишкер айымдардан түшкөн 18 долбоордук сунуш колдоо таап, алардын суммасы 50 000 АКШ долларын түздү. Алардын ичинде 15 000 долларга тете кызыктуу окуяларга бай туризм, кошумча нарк чынжырчасы боюнча 4 долбоор бар. Ошондой эле 15 000 долларлык табигый бал кошумча нарк чынжырчасы боюнча 6 долбоор, 20 000 доллардык колдоого ээ болгон 8 сунуш, кургатылган мөмө жемиштер, жашылчалар жана жаңгактар кошумча нарк чынжырчасы багытында. Бул долбоорлор Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын жана Чүй областтарын камтыйт.